Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, мына бүгүн погода пасмурно, жамгыр жаап атат. Эртең менен өтө жакшы. Көп жаан жаады. Азыр учурда мына жаңы машинанын ичинде жылуу жумшак отурабыз. Учурда ушул жаңы 2023-жылы чыккан Geely автомобилини арендага же выкупка берем деп. Биздин баягы Бүркүт таксопаркынын жигити, жетекчиси Сагын менен отурабыз. Ассаламу алейкум, Сагын. Алейкум ассалам. Салам алейкум, урматтуу кыргыз жамаат, кыргыз туугандар. Мен Бүркүт таксопарктын жетекчиси болом. Менде машиналар бар, ошо Chery, Geely, мурун Chery чыгаргам, ошо Байкенин каналында. Азыр мынакей Geely реклама чыгарып атам. Geely 23 жылкы жапчаңы машина турбированный двигатель бар. Жаштарга эң ылайыктуу машиналардын бири деп эсептейм да. Газды басканда тим эле ойнойт да. Бу жерден дагы жаш функциялар дагы функция лимит контролу бар, лимит скорости. 80 болуп калсын, 80 өйдө кетпейт. Бул шаарда жакшы. Шаарда жакшы, штраф келбейт да. Байкабай эле газ басып кетип калсың го. Дагы круиз контроль бар. Трассадан 110-120 болуп калсын, газды баспай эле 110-120 жүрөт машина таптакай. Бу жерде эко функция бар, спорт функция бар. Эко күйүп койсоңор турбо күйбөйт, экономно. Комфорт койсоңор турбо биринчи эконом жүрүп, андан кийин турбо күйөт да, газды катып бассаңар. Же спорт басканда сразу эле турбо иштейт. То есть машина жакшы. Машина аталышы Geely Coolray 2023 жылкы, комплектация комфорт. Да, Chery 4 Pro тоже этот комфортко кирет. И аренда бар, аренда 2,5 миң болот, күн сайын төлөмүшү, депозит и айдоочунун историясын карайм. И выкуп дагы бар. Выкуптун бул Geely'nin условиясы 200 миң первоначалка, 70 миң ай сайын 38 ай. Бул Geely негизи Chery'ден кымбатыраак машина, эмнеге себептен бул Volvo. Geely Volvo'ну сатып алган. Андан кийин 2023-тан баштап бүт Volvo наработкалар бар, биякка бунун ичинде да, машинанын ичиндечи. Коробка бүт бар татнакай, один из самых надежных среди китайцев деп эсептелет да. Ошо өтө жакшы. Салонду да бир көрсөтө кетели мына туугандар. Таза жаңы. Салондор өтө жаңы. Эми жаңы машина жаңы да. Километр канча жүрүп койгон? 171. Даже 500ге деле жете эле экен. Мына туугандар. Азыр эми да, айтып коеюн, акция не акциялардычы. Акцияны айтып. Ар бирөө выкупка мен полный бак бензин кылып берем. И эң биринчи келген выкупка именно бул машина берем. Эмне үчүн именно бул машина азыр чыккандан номерди байкап койгула. Номер үчүн эң биринчиге акцияда биринчи машина берет атам. Болду, мына бүгүн Куда кааласа биздин мекендештер акциядан пайдаланып калыңыздар. Жамгырга карабай азыр сырттан да бир көрсөтүп кетели туугандар. Мынакей туугандар. Машинанын көрүнүшү вообще тика, зыңк. Мана. Жаңы автомобиль полный госпаласа басылган, таксиге даяр. Келесиз, минесиз, уже ишти баштап кете бересиз. Мынакей номер үчүн. Мына номер. 595 155 дегенчи 5тер толук турган. Ким 5терди жактырса, эртерээк звонок кылып номерлерге кайрылыңыздар. Экранга номерлерди коюп койдум туугандар. Мана айлантып бир көрсөтүп коеюн. Урулган жери, боелгон жери эчтекеси жок. Толугу менен жаңы машина экен. Мына туугандар. Номери дагы сонун экен. Көрдүңүздөр туугандар? Андыктан туугандар. Эгерде такси жамаатына кошулуп иштейм десеңиздер, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланыңыздар. Азыр экранга номерлерди коюп коем. Звонок кылып же WhatsApp'тан жазсаңыздар, Сагын өзү жооп берип, сиздер менен байланышат. Мына такси жамаатын көрдүңүздөр, кайнайт. Кыргыздар Москвада таксинин 90%-ын алып койдук да. Ушунун баары бизде кыргыздар иштесе керек. Аман болуңуздар туугандар.